Адамдагы оору экиге бөлүнөт. Курч жана өнөкөт. Орусча острый жана хронический деп аталат. Курч оорулар сиз өмүрүңүздө ошол оору менен биринчи жолу ооруган болосуз. Мисалы, острый гастрит, острый дуоденит, острый колит. Демек, бул деген курч ашказандын сезгениши, курч 12 ишегинин сезгениши, курч жоон чегинин сезгениши. Эгерде сиз бир жылда 2 же андан көбүрөөк жолу курч оору кайра кайталанса, анда бул өнөкөт ооруга айланып кетет. Мисалы, острый бронхит, курч бронхит, сиздин бронхторуңуз сезгенип калды. Бирок сиз бир жылда ушул острый бронхит менен 2 же 3 жолу ооруп калган болсоңуз, анда хронический бронхитке өтөт экен. Хронический гастрит, хронический бронхит, хронический дуоденит. Демек, адам эгерде бир жылда 2 же 3 жолу кайталанган оору менен ооруй берсе, ал өнөкөткө айланып кетет экен. Демек, урматтуу мекендештер, сиз өнөкөт ооруга кабылбаш үчүн курч оору менен күрөшүңүз. Мен сиздерге ден соолук каалайм. Доктор Бапаева.